Жашы бир аз чоңураак балдарды убакытты активдүү өткөрүүгө Чүй облусунун Ак Түз айылына чакырууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айылдагы спорт аянтчасын өнүктүрүүгө каражат сурашкан. Ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун колдоосу менен биз Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, долбооруна катышып 250 000 грант утуп алып, өзүбүздүк бюджеттен 345 000 салым кошуп иштерди аткардык. Түнкү жарыктандыруу, отургучтар жана таштандыруу челектери орнотулган. Каток ачылгандан бери мен бияктан коньки тепкени үйрөнгөм. Азыр тепкени аябай жакшы көрөм. Бияктан кышында биз коньки тебебиз, баллон тебебиз, кээде хоккей ойнойбуз. Балдар ушинтип ушул дем менен теп, спорт менен машыгып атсак, Кудай буйрса, айылдар арасында да ушул хоккей турнирин уюштурсак деле болчу дайбыз. Жайында бияктан футбол ойнойбуз, жана волейбол ойнойбуз. Биздин тургундар эле эмес, жергиликтүү тургундар эмес, коңшу айылдын жана Бишкектен келген конокторубуз биздин муз аянтчага тартылууда. All the tourists who is planning to visit Kyrgyzstan must have to get from here.